кошуналар менен чогулушуп бияка алып келишиптир. 6 жашар баласы каза таап. Сузакта бир үй бүлө иске ууланып 6 жашар бала каза тапты. Маалыматка караганда 27 жаштагы келин, 6-4 жаштагы балдары жана 1 айлык наристеси жабыркап, аларды 5 декабрда Сузак аймактык ооруканасына алып келишкен. Жабыркагандарга медициналык жардам берилип, учурда энеси менен балдардын абалы турукташкан. 6 жашар баласы, 4 жашар кызы и 1 айлык баласын алып келген кезде 6 жашар баласы каза таап, ошо жансыз денесин кош алып келишкен. 4 жашар кызы орто акыбалда болгон үчүн кечээ эле бул бизден кичине жардам көрсөтүлүп, жандандыруу бөлүмүнө, травматология бөлүмүнө которгонбуз аны. 1 айлык баласы менен апасынын эс кушу жоктугуна биз 1 күндүк көзөмөлдө, 1 күн жандандыруу бөлүмүндө. Бүгүн абалы жакшы болгондуктан уже травматология бөлүмүнө котордук. Түнү уктап атканыбызда болду. Түнү биз печкага көмүр салып, анан уктап калыппыз да балдар менен. Саар менен кичинекей балам туруп, экинчиси мени башым айлантат деп чоң энеси чыгып айтыптыр. Анан кошуналар менен чогулушуп бияка алып келишиптир. Өзүм жакшы сезип атам, медициналык жардамдар болду, укол салышты. Облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан мындай кырсыктын келип чыгышына айрым учурда көмүрдүн сапаты дагы себеп болоору маалымдалды. Бул ошо көмүрдүн сапатына да карайт. Кээ бир кендерден чыккан көмүрлөр бизде ис газы көп бөлүп чыгарган учурлар бар. Ошондой. Мындан тышкары ошондой эле мештердин бузук абалда болушу оң абалда эмес. Мисалы, мешке эрежеге ылайык колдонбогондо көмүр жагууда көмүрдү толтуруп салып коюп жатып алышат дагы, көмүр быкшып түтөп толук кандуу күйбөй, анын негизинде ис газы чыгып жарандап ууланып калган учурлар болот да. Ал эми негизги ис газына ууланганда адам уктаган мезгилде ис газына уулангандыгын байкабай эле ошо ууланып калган, өзүнүн эси ооп, өзүнөн кетип ушундай учурлар көп. Быйылкы от жагуу мезгилине карата өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жыл башынан бери 30 миңге чукул турак жайларды кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Андан сырткары от жаккан мезгилде коопсуздук эрежелерине көңүл бурууга чакырат жана эскертет. Жалпы жарандарыбызга да кайрылып кетебиз. Күнүмдүк турмушта ошондой эле от менен жылытуу, меш жагуу менен жылытууда, ошо электр менен приборлор менен жылытууда ошо өрт коопсуздук эрежелерин сактап, мештерди дайыма оң абалда кармап, ошондой эле mooрлорун тезтеп тазалап, ал эми электр жылытуу приборлор менен жылыткан учурда аларды кооптуу жайга жайгаштырбай, кароосуз калтырбай, ушундай иш-чараларды, өрткө каршы иш-чараларды аткарууну сунуш кылабыз. Жалал Абад облусунда 2022-23 жылдагы от жагуу мезгилинде 12 иске уулануу фактысы катталып, анда жалпы 47 жаран жабыркап, экөөсү каза тапкан. Ал эми 2023-24 жылдагы кыш мезгилинде 7 факты катталып, 22 жаран ууланып, анын ичинен 3 киши каза болгон. Акылай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.